Baya günü uşu жерден өкмөттүн күчөлөрү келгенде генерал Ташиев жана көз кысканда ушул жерде отургандар көп түшүнбөй калды окшойт. Минфин менен тиги энергетиктерге көзүн кысып, ак бөкөнүн акчасын берип койгула деп кыскан. Алар түшүнбөй калды окшойт. Ошол үчүн мен айтарым, Норус айыл 3 маселени көтөргөм. Ивановкадагы мектеп, Новопокровкадагы бала бакча, анан тиги Норус айылындагы тиги ысык ата айыл өкмөтүндө столбаларды коюп аттым эле. Мен өзүм эсебимен алып барып берип, ошону коюп койгулачы деп сурансам, вице-премьердин поручениясы деп мына мага Север Электродан договор алып келиптир. 61 000 сомго 27 столбаны коюп беребиз депчи. Бул биздин иш эмес депчи. Менин деле ишим эмес. Столбаларды сатып алып коюш. Мен депутатмын, мен мыйзам жазышым керек. Бирок мен сендебей, бөлбөй. Президент айтканда 80% эл мени колдойт деген, ошол президентти колдогон эл ошол жерде. Мен ошолорго алып барып коюп атам, өзүмдүн эсебимен. Эми менин жардамчым бар, ошолор эле жалдаган машинени жалдап барып туруп 15 000 сомго коюп келди. Буларда бет деген жок, ошол үчүн сурарарым. Бирөө тиги Мадумаровдун колун сындырардын алдында ошол келишимди жөнөткөндөр 61 000 сом дегендерди столбанын ордуна барып көмүп койгулачы ошол жерге барып. Кантип болсун ошол? Эми акчасы жок суранып атты да элдер. 15 000 сомдук жумушту 61 000 сом деп кайсы беттер менен жазатып атат эми. Жана ошол үчүн айтып коет элем. Элди бөлбөйлүк, силердики меники эми баягы колубуздан келген нерсени жазай берели да. Бөлүшпөй элечи. Ошондуктан дагы бир жол кайрылат элем. Дагы калганы бир 70 столу бар. Баарын сатып алып барып берем ордуна. Кран эле берип койсунчу Север Электро. Кран. Соляркасын да коюп беребиз. Ошондон бир чоң бир проблема кылбайчы. Бул бир. Анан кийин жанагы сизге 5-6 рет кайрылып атам. Ивановкадагы мектеп. 5-6 жолу сүйүнү баягы чалып коюшат. Мына бүгүн бөлөт, эртең бөлөт деп дагы эле жок. Жок дегенди жообун айтып койсунчу, качан бөлүп беришет. Ошол жерде ата-энелер чыркырап эле улам чыгып атышат. Жок дегенде баягы чалып мектептин ушул 3-чү мектептин директоруна чалып койсунчу, ошол жердеги ата-энелерге айтып койсун. Эртең болобу, бир айдан кийин болобу, бир жумадан кийин болобу, ошол анан дагы баягы айтып өткөн ошол мектеп, мен баягы айтпаймынбы, мамлекеттен 14 миллион сом ошол роддомду салганга бөлүнүптүр. Ошону мен өзүмдүн эсебимен полный салып берем, под ключ салып берем. Ал президенттин номер 1. Рахмат. Кийинки сөз Садырбаева Жылдыз Эсенбековнада.